Саламатсыздар урматтуу менин көрөрмандарым. Менин атым Чыңгыз Исмаилов. Өзүңөр көргөндөй күркүрөгөн күз келди. Бул видеодо мен сиздерге өнүгүүнүн жолдорун айтып берейин. Кайсы түрдө өнүксө болот? Адам өзүнүн көз карашынын заложниги болуп калат да, то есть көз карашынан өзү көз каранды болуп калат. Ошондуктан биздин маселе өзүбүздүн көз карашыбызды кеңейтүү керек да. Кеңейтүүнүн кандай жолдору бар? Биринчи, китеп окуу, жанагыл чоң ийгиликтерге жеткен адамдардын китептери бар. Ошолорду окуш керек. Экинчиден, мотивация жана билим бере турган видеолорду көрүш керек. Бирок бул нерселер сиздерге бир гана теория берет, практика жүзүндө башкача болуп калат. Анткени ошол китеп жазган, видеону тарткан адамдар башка культурада, башка мамлекетте, башка айлана чөйрөдө ошонун ийгиликтерин жаратышкан. Сиздер болсо айылда, шаарда, Кыргызстандын ичинде болушуңар мүмкүн. Бул жакта башкача тажрыйба керек. Ошондуктан тажрыйба алгандан эч качан качпаңыздар. Бир нерсени билбей атасызбы, бирок ошондой мүмкүнчүлүк болуп атабы, ошол мүмкүнчүлүктөн колдонуп, колуңуздан келгенче аракет кылып жазаңыз. Эгерде даже бир неудача болуп калса дагы, бул чоң сиздерге тажрыйба алып келет. Ошондуктан көз караштын эң кеңейтүү жолу бул тажрыйба алуу жана өзүңөрдүн өнөрүңөрдү өрчүтүү. Ошентип билим алып, практика жүзүндө билим алсаңыздар, абдан чоң ийгиликтерге жетесиздер. Сиздер менен Чыңгыз Исмаилов болду. Дагы көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.